кутманды кечиңиздер менен урматтуу достор, жана мекендештер, жанадагы дүйнөнүн 4 бурчунда жашаган биздин боордоштор. Бүгүнкү кечебиз өзгөчө. Учурдун талабына ылайык аалам тордо сиздер менен жүз көрүшүп, керемет кечти биз менен бирге өткөрүүгө чакырабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, көпчүлүккө маалым болгондой, Красноярск кыргыз коому жыл сайын өткөрүп келчү Кыргыз улуттук маданий күнү быйыл Ош Дубанын жакындан таанышууга арналган. Ошондой эле биздин Красноярск шаарындагы Кыргыз улуттук маданий автономиясынын 15 жылдыгын белгилөө менен бирге өткөрмөкчүбүз. Анда эмесе, алдыда коомубуздун атынан кызыктуу оюн-зоок жана шаңдуу концерттик программа тартууланмакчы. Биз менен чогуу болуңуздар. Добрый вечер, дорогие друзья и уважаемые гости. Действительно, сегодня вечер пятничный и праздничный. Пусть даже нас разделяет экран монитора, но это дает исключительную возможность показать без преувеличения на весь мир наш прекрасный вечер и праздничный концерт, который посвящен 15-летию Красноярской кыргызской национально-культурной автономии, а также в этом году мы в продолжении серии показов 7 областей нашего солнечного Кыргызстана знакомимся с благодатным и самым восточным из восточных частей Кыргызстана — это Ошская область. Адам баласы үчүн 15 жаш деген эмне? Балачак курак, ата-эненин алдында эркелеп, бейкапар чоңоюп жаткан кез болот. Ал эми коомдук уюм үчүн бул айтып бүткүс түгөнбөгөн. Кээде татаал толкуп ташкан, кээде салкын мээлүүн аккан дайрадай өзгөчө бир кыйынчылыктар менен шаңдуу майрамдардын дүйнөсү десек жаңылышпайбыз. Биздин коом албетте 20-30 жылдык тажрыйбага жетише элек, ошентсе да 15 жылдын ичинде дал ошондой жолду баскан коомдор менен тең жарышып, мекендештерибиздин көптөгөн маселелерин чечип, канчалаган тагдырларга арачы болуп келе жатат. Көптөгөн көйгөйлөр жергиликтүү гана жерде чечилбей, керек болсо президенттик деңгээлдерге чейин жетип, коомдук кызыкчылыгына гана ылайык болуп чечилүүдө. Коомдун жасаган иштерине ылайык Красноярск аймактык жетекчилик да Кыргызстандагы мамлекеттик органдардын атынан жана эл аралык уюмдардын атынан биздин Красноярскдагы кыргыз коомдун атына жүздөгөн ардактуу барактар жана ыраазычылык каттары тапшырылып турат. Анда эмесе, бүгүнкү биздин мааракебизде сыйлуу конок болгон Россия Федерациясындагы Кыргыз Республикасынын элчилигинин Красноярск шаарындагы канцелярия бөлүмүнүн башчысы Доронбеков Тургунбек Өскөнбековичти куттуктоо сөзүнө кезек берели. Нашему обществу ни много ни мало 15 лет. А что такое 15 лет? Это для человека совсем еще незначительный возраст, почти что детский. Но что это значит для общественной организации? Это очередной этап выполненных работ, это подведение итогов и, самое главное, это признание окружающих и соотечественников в благодарности за общественную деятельность, которая выполняется добровольно, без каких-либо условий. Рассказать все и в чем была деятельность все эти 15 лет нашего общества нет. Мы все не расскажем, но частички жизни и интересные факты до вас, наши дорогие зрители, донесем. Оставайтесь с нами, но сейчас слово руководителю канцелярии. Сегодня мы празднуем 15-летие Кыргызского общества в городе Красноярск. Юбилейная дата – это не просто дата, а новый этап для подведения итогов и постановки целей и задач на будущий год. Особо хотелось бы поблагодарить руководителя Кыргызского общества в лице Батаевой Назгуль Жанышбековна, которая проделала огромную работу. Я надеюсь, уверен, что эта работа не будет остановлена, а будет дальше продолжаться и осуществляться успешно. Также особо хотел бы поблагодарить руководителя, руководства региона и органов местной власти Российской Федерации за оказываемую поддержку в укреплении дружбы и межнационального согласия. Желаю всем нашим соотечественникам и горожанам города Красноярска здоровья, счастья и больших успехов.
açılgan kızıl güldöysün. Bir gün or, bir gün son. Adım kan azabın tarsam bilbeysin. Bilbeysin. Mete gelüm aydanıma, peylenecek şu caydarım. Ölü ölüm aydanım, alım kan gönü bir jakşı caydarım. İç caydarım. Kaşkardın kanat olsun göy buruluş. Burulup kana uça doluş. Burulup mağa gele gel. Adım kan munduğa da salvarıyın işkiliş. Doğul çerkeç yaşkıyaladın da san gollu alım kan. Akşayı yolu kolgalı bulgasan gollu alım kan. Azı gün çölü ömürde yırgasan kanam olur. Урматтуу биздин көгүлтүр экрандын алдындагы, алыс жана жакындагы кадырлуу көрүүчүлөр жана көптөн бери Красноярск аймагында отурукташып калган замандаштар. Сиздерге жогоруда айтып өткөндөй кыргыз коомун таанып, мамлекеттик деңгээлде колдогон жана сыйлаган биздин коомдун эң кадырлуу коноктору. Назарыңыздарда Красноярск аймактык губернаторунун коом менен байланыштуу башкармалыгынын жетекчиси Баринов Роман Геннадьевичке сөз беребиз. Дорогие друзья, слово предоставляется начальнику управления общественных связей губернатора Красноярского края Роману Геннадьевичу Баринову. Дорогие друзья, на днях исполнилось 15 лет киргизской национально-культурной автономии. Это одна из самых молодых, но в то же время одна из самых стабильно работающих национально-культурных организаций Красноярского края. Киргизская национально-культурная автономия ставит перед собой очень амбициозные и в то же время актуальные задачи, которые отвечают вызовам современности. Большое количество иностранных граждан, которые приехали, получили вид на жительство, а затем гражданство на территории Красноярского края, требует соответствующей культурной, адаптационной и интеграционной поддержки. Всем этим занимается национально-культурная автономия под руководством Назгульжан Жбековны Батаевой. Она стала автором таких уникальных фестивалей, которые показывают не только традиции народа, но и показывают современный уклад жизни, как мода, музыка, кино, которые подхватили и представители других национальных организаций. Он стал ярким, красочным и замечательным событием, знаменательным событием в культурной жизни Красноярского края. Краевая кыргызская организация ведет большую культурно-просветительскую работу не только среди соотечественников, но и среди горожан Красноярска, среди жителей Красноярского края, в тех регионах, где присутствуют выходцы из Киргизии. Это очень важно для нашего современного мира, для взаимопонимания, для взаимопроникновения культур, для построения теплых взаимоотношений между разными народами, проживающими на территории России, на территории Красноярского края. Я поздравляю всех гостей праздника с замечательной датой, с этим небольшим, но очень весомым юбилеем. Я приеду сюда, до родимого дома, и пройду вдоль по улицам шумных твоих площадей, и назначу свидание девчонке знакомой у фонтана под сенью зеленых ветвей.
Вальс кружит над рекой, а вокруг голубые просторы. Просыпается утром мой город родной, и с восходом зари красотой открывается взору. Красноярск, Красноярск, город мой, город мой. Столько лет ты стоишь, вспоминая былое, казачков Дубинского и звоны кандальных оков, и войны лихолетие, жестокое, злое, ураганом унесших твоих дочерей и сынов. Вальс кружит над рекой, а вокруг голубые просторы. Просыпается утром мой город родной, и с восходом зари красотой открывается взору. Красноярск, Красноярск, город мой, город мой. Бесконечно любуюсь, мой город тобою. Мне роднее и краще на свете вовек не найти. Вольный край, эти строки пропеты душою. Это счастье с тобою по жизни идти. Вальс кружит над рекой, а вокруг голубые просторы. Просыпается утром мой город родной, и с восходом зари красотой открывается взору. Красноярск, Красноярск, город мой, город мой. Красноярск, Красноярск, город мой, город мой. Барыбыз билгендей эле 2005 жылдан бери Кыргыз улуттук маданий автономиясын түзүү демилгесин көтөрүп, жана ошондой эле расмий түрдө каттоодон өткөрүп, андан бери жетектеп келе жаткан 2 чылбыр бир тизгинди колго кармап, элине жигердүү эмгеги менен бутуна бут, колуна кол болуп келген жаңы замандын жаңыл мырзасы болгон төрайымыбыз Батаева Назгүл Жанышбековнага сөз берели. Ну а теперь слово предоставляется самому главному виновнику торжества. Прекрасной представительнице женского общества, которая на своих хрупких плечах еще 15 лет назад несла и по сей день несет ответственность за наших соотечественников по Красноярскому краю, председателю Кыргызской национальной культурной автономии Назгуль Жанышбековне Батаевой. Дорогие друзья, уважаемые гости, позвольте вас сегодня поприветствовать на нашем национальном празднике Дня культуры кыргызского народа. За 15 лет нашим обществом было сделано многое. Анализируя наши деятельности, мы понимаем, что и сделано-то немало. Безусловно, у нас было много потрясающих людей, с помощью которых мы проводили национальные праздники. Много людей приходило, уходило, много интересных фактов у нас было, много потрясающих проектов было. И благодаря поддержке государственных органов в лице Управления общественных связей, в лице администрации города Красноярска, да и вообще в лице дипломатических представительств Кыргызской республики, находящейся в Российской Федерации, мы проводили грандиозные, замечательные национальные праздники. Сегодня, в праздничный день, хочу пожелать, пусть нам сопутствует удача и успех, пусть нас не покидает энтузиазм и силы, а каждому из нас крепкого сибирского здоровья и семейного достатка. И, конечно же, единство во имя развития нашего общества. Мир вам и вашему дому. Çağ elimdin kırılgan öçün alba
Kırçıldaşıp kalmaka kızıl kırgın salbasam Kurmanbek atım attangan kurusun menin dağazam Kamınalı jigitler kara tağday kalmaka Ört çalınday güç menen ötkön öçtü almaka Öksügön eldin ayınan ötkön güngö men kapa Tuğan eldin ubalı meni kanti buktatat Mında işti oylonsoň ey Kanday batır dış jatat ey Eneden жалгыз bolup erezege men jettim Жалынду эрдин белгиси жалтанбай тосот жооп этин Касташкан душман көп экен калкалайлык элчебин Туйгундарым жүргүнүң душмандын көзүн каратпай Ту көтөрүп чыгалы дүнүйө мүлкүн таратпай Убалын ойлоп илгерки uykudan bezem taң atpay Айланайын 40 жигит аттанып чыксак жол болсун Алдымдан жолум чаларгаң эй 40 жигитсиң жолдошум эй Учурда Красноярск аймагында биздин мекендештердин алды 30 жылдап, арты 1-2 айлап жашап келе жатышат. Мекендештерибиз курулуш, соода сатык жана калкты тейлөө, андан сырткары мамлекеттик жана жеке ишкерлик менен спорт жана маданият тармактарында жумуштарда иштеп келишет. Албетте, элибизде ыйман мекенди сүйүүдөн башталат деген сөз бар. Андыктан биздин коом Красноярск жергесинде төрөлүп өсүп жаткан жаш балдарыбыздын салтты сактап, тилди баалаган жаштардан уучу кур эмес, бирок коомго кече да, бүгүн да, эртең да мекенчил болгон жаштар абадай керектигин дагы бир жолу баса белгилеп кетебиз. Көпчүлүк күбө болгондой, биздин коом жекеле маданий тармакта өнүкпөстөн спорт жаатында, анын ичинде Россия жергесинде биринчилерден болуп, 2009 жылдан баштап Манас бабабыздын ысымындагы кубокко эрежесиз эр таймаш өткөрүлүп келип, көптөгөн жаш мушкерлерге эбегейсиз спорт дүйнөсүнө жол ачып берген десек жаңылышпайбыз. Ошондой эле Сибир жергесинде климаттын катаалдыгына карабай, биздин Красноярск шаарындагы мырзалар көк бөрү улуттук оюнун унутта калтырбай, өз алдынча команда түзүп, байма-бай беттешип, кыргыз салтын сактап келишет. Алдыңыздарда улуттук спортту жогору деңгээлде колдоп гана тим болбостон, өзү да ойноп, кыргыз коом үчүн өз салымын кошкон, жардамга муктаж мекендештердин тагдырына кайдыгер карабаган, колдон келген жардамын аябаган жаш чыгаан кыргыздын мырзаларынын бири Жоомарт Сополов жигитибизге сөз кезегин берели. Народные игры и традиционные состязания занимали большое место в жизни кыргызского народа на всем протяжении его исторического развития. Они выполняли существенную роль в формировании мировоззрения, воспитании молодежи, укреплении их боевого духа и здоровья. Посредством игр, забав и навыков вырабатывались в молодом человеке физические, нравственные и умственные способности. В играх, как всюду, он учился тому, что от него потребует жизнь. Такими играми были Эрсаиш, Оодарыш, Джаату, Алтыбакан, Атчабыш, Курёш и другие. Но самая популярная спортивная, я бы сказал, очень даже непростая игра. Это, конечно, Көкбөрү. И у нас данная игра довольно популярна и даже, так сказать, впереди всех живущих в Российской Федерации соотечественников, так как в 2015 году именно в Красноярском крае было зарегистрировано и официально ведет свою деятельность общество любителей национальной игры Көкбөрү. Об этом и о других интересных событиях из жизни нашего общества поведает Джомарт Сополов.
Биз Краснояр шаарында көптөгөн жылдан бери иштеп, эмгектенип, жана турук жашап келе жатабыз. Албетте жөн жүрбөй кыргыздын баалуулуктарын сактап келебиз. Жашы ууларды урматтоо менен кеңешин угуп, ошондой эле жаш муундарды жакшы тарбиялоо менен аракет кылабыз. Алардын бирден бир бөлүгү биздин коомдо жасаган иш-аракеттер. Мисалга алсак, жыл сайын күн жылган учурда баштап тазалык акциясы өткөрүп турабыз. Кыргыздар жашаган райондорду субботник кылып, тазалыкты сактап келе жатабыз. Андан сырткары өзүбүздүн улуттук расмий майрамдардан сырткары өзүбүздүн тарыхка көз жүгүртүп өссөк, Норуз майрамын, жайлоо майрамдарын, ошондой эле 2015 жылдан бери катталган Көкбөрү федерациясы ошо Көкбөрү оюндарын уюштуруп келе жатабыз. Айына бир жолу командалык оюн болуп ойноп турабыз бул жерде. Ал эми акыркы учурдун орчундун маселеси болгон бул пандемия учурунда кыйналып калган мекендештерибизге кол сунуп, көпчүлүк менен бирге биригип жардам берип келе жатабыз. Ал эми көз ачып жумгуча 15 жыл өтүп, бүгүн коомубуздун 15 жылдыгын белгилеп жатабыз. Жаштарга кайрылып кетер элем, ушу бардыгыбыз бир ынтымакка келип, ушу кыргыз коомунун bundan дагы өрчүп өнүгүшүнө бирден бир салымыбызды кошсок жакшы болмок демекчимин. Бардык мекендештерге ийгилик жана ынтымакчылык каалап кетмекчимин. Жараткан берген жагдайда тайманбас тайбас эр кайда. Жүрөгү батыр туусун тутар, мүрөгү жалтыр суусун жутар, жан кайда. Канаты сынса кайнардан, кара тер түшсө кайрадан. Бек намыска турар жигит, мекенимде улам жигит кайралган. Күлү сары чапкан шаң төрү, кабылан көк жал көк бөрү. Кайратың таш тодой, жүрөгүн солуп маш ботой. Көкөй кести жан дил алса, көкүрөк жазбай тизгин алда. Кайратың таш тодой, жүрөгүн солуп маш ботой. Көкөй кести жан дил алса, көкүрөк жазбай тизгин алда. Темир тал чайнар, тарамыш балтыр жал чайнар. Элдин кыран жигиттери ажыдар, жүрөк алып бителге таш чайнар. Үмүтүң өзүң колуңда, үзүлбөй дайым колсуна. Анда месе алдыңда аргымак, жулунап жол сурап. Жазбай тизгин алда, кайратың таш тодой, жүрөгүң солуп маш ботой. Көкөй кести жан дил алса, көкүрөк жазбай тизгин алда. Көкүрөк жазбай тизгин алда, кайратың таш тодой, жүрөгүң солуп маш ботой. Көкөй кести жан дил алса, көкүрөк жазбай тизгин алда.
Аял жақшы, ері жақшы, вазир жақшы, хан жақшы дейді елімізде. Арулықтың башаты, анын аты, алам үшін ұйықсың аял заты демекче, ұлыттың ұңғысы, аял затын қадырлап, талпынған секелек кезінен қыз балдардың орды келечек үшін ұлытты. Алар болучок ене, өмірлік жар, ұлыттың ұйытқысы екендігін ұнытпасақ. Кеменгер чачпақ енелерден ақыл насааты, ай көл мүнөзі, ар бір қолымты үшін табылғы емес пе? Андықтан аял затын қадырылап, көздің қарегіндей сақтайлы. Анткені ұлыттың ұңғысы, тамырдың тереңдіге аялдың қадырында. Ені жөнінді ечен деген ырылар жазылып, дастандар айтылса да аздық қылары талашсыз. Апа кем асыл адам. Арулық арқалаған, ары таңда бата беріп, қырсықтан қалқалаған. Билемін бала үшін жашоодо албан күчің, бағынбай ор тұрмышқа ташты да талқалаған. В этническом сознании предков кыргызов ключевым символом святости была женщина, божественное создание, великая прародительница Мать Умай. В мифологии древних кыргызов богиня, олицетворяющая женское земное начало и плодородие. Кыргызы издревле чтили и уважали женщин. Об этом свидетельствуют пословицы и поговорки. «Кыздын кырк чачи улу». Девушка более почитаема. Подобные пословицы и поговорки стали нормой общественной жизни кочевников-кыргызов. О почитательном отношении к женщине и об особом уважении к ней говорит то, что во время перекочевок всю караванную процессию возглавляла женщина. Истинная красота женщины, святость ее чувств, величие ее духа воспевается в произведениях устного народного творчества. Ей посвящаются поэтические предания, поэмы и легенды. У кыргызских женщин есть свой неповторимый костюм. Изучая его детали, можно составить себе исчерпывающее представление о национальном характере народа. Непременный атрибут замужней женщины – это элечек. Элечек надевали поверх платка. Это тюрбан из белой материи. Первый раз женщине надевали элечек, отправляя в дом мужа, тем самым подчеркивая ее новый статус. В свадебном напутствии молодой желали: «Пусть с твоей головы никогда не упадет белый элечек». Это было пожелание долгой и счастливой семейной жизни. И у нас, сохраняя традиции, наши красноярские киргизки носят тот самый прекрасный во всем отношении головной убор элечек. Давайте в этом убедимся, посмотрев видео. Кызылжар жергесіндегі қырғыз қомы негізінен эле аялдардын, қырғыздардын, жалпы қырғыз елінен нукура баалуулуктарын, ошондой эле өзүнүн улуттун колоритин сактаган мынандай улуттук кийимдерди азыркы жаштарга, өсүп келаткан муундарга көрсөтүү, үлгү катары десек дагы жаңылышпайбыз. Көрсөтүп келүүнүн аракетиндебиз. Жада ошондой эле бүгүн дагы ошол иш чаранын үстүндө иштеп жатабыз. Өзүңүзөргө белгилүү болгондой эле кыргыз элинде, кыргыз улутунда, негизи эле кыргыз журтчулугунда, кыргыз коомунда кыргыздын 40 үйлүү кыргыздан турган деп айтылып келет. Ошол 40 үйлүү кыргыз албетте өзүнүн ар бир уруунун өзүнчө баш кийими жана ороо системасы десембе, ороо ыкмасы десем дагы болот, ороо ыкмасына ээ болушкан. Албетте ал эмнеликтен келип чыккан? Жашоо шартына ылайыкташтырылып, ошол жердин өзгөчөлүгүнө ылайыкташтырылып, ошол өрөөндүн өзгөчөлүгүнө ылайыкташтырылып, ар бир уруу өзүнө ылайыкташтырып, шартына жараштыра баш кийимин түздөп жасалгасын ушул деңгээлге жеткиришкен десем жаңылышпайм. Анда эмесе бүгүн мен сиздерге ушул айымдардын баш кийими тууралуу кыскача маалымат берип кетейин. Сиздер көрүп тургандай, бул такыя. Албетте бул такыяны жашы жетелек, жаш секелек кыздар кийишкен. Ушул жаңы келген келинге биринчи ушул кичинекей өзүнүн кайынсиңдилерине такыя тиктирип, мындайча айтканда сынаган десек дагы болот. Андан кийинчерээк үкү топу. Ал эми бул жерде турмуш кадамын жаңы аттаган жаш келин десек болот. Жаш келин өзүнүн үйгө келгендеги, албетте жашоо шартындагы күнүмдүк жашоосу эмес, бирок жаңы келген келиндин кийими десек болот. Албетте орун очок алып калган, өзүнүн коломтосун кармаган, дасыккан аялга таандык бул баш кийимибиз.
иликтип кете турган өзгөчөлүк бул кыргыз аялдары негизи эле үйдү короону гана карабастан албетте бир өрөөндү башкарган десем да жаңылышпаймын. Бул жердеги баш кийим ошол өрөөндө кандайдыр бир коомдо өз орду, башкача орду, чоң орду бар аялга таандык десем жаңылышпаймын. Ал эми бул жерде болсо чараларда атайын аксакал, тасыккан, такшалган эжекелерди чакырып келишкен, той топурларда атайын бата берүүчү чакырып келген. Бул ар бир элечектин дагы өз орду жасалгасы, атайын ошол кийип жүргөн адамдын дагы орду эсептелинген. Ал эми бул жерде такыба аял, тасыккан, улуттун баркын сактаган, бата берүүчү аял десек дагы жаңылышпайбыз. Албетте, ар бир аял затына ылайыкташтырылган бул баш кийимдин балуулугун айтып бүтпөс сөз да жетпейт. Албетте, ошол ата бабабыз тоо таштарда жүргөндө дагы өзүнө ылайыкташтырылган ушунчалык кебездей жеңил, илгерки замандан баштап азыркы муунга чейин, азыркы мезгилге чейин кийсек дагы боло турган, ушунчалык өзүнүн баалуулугун жоготпогон баш кийимибиз бар экендигин унутпасак демекчибиз. Ар бир аял затын, кыз келиндерди ушундай кыргыздын нукура салтын, баалуулугун сактоого чакырар элек. Болсын десең улутту, кызды сыйла, кыз деген журтуң кусу. Улут жакшы болсун десең, кыздарыңды жакшы өстүр. Тарбияла акыл менен, намыс менен термеп жүр. Көктө кайкып учкан кушка, карга чымчык теңелбейт. Аял жакшы болмоюнча, бала жакшы төрөлбөйт. Түбүн бекем куймайынча, чаңгарак бекилбейт. Аял жакшы болмоюнча, үйгө ырыс кулп кирбейт. Açılgan жашыл гүлдөй, аял улут
эч кимди сүйбөгөндөй биз аларды сүйөлү. Алантени алар эне жердин жүрөгү. Ошондуктан түбөлүккө кармап турат дүйнөнү. Алантени алар эне жердин жүрөгү. Дорогие друзья, нашим обществом подготовлены призы для тех, кто внимательно смотрит нашу трансляцию. И кто первым правильно в комментариях ответит на наши вопросы, ожидают памятные призы, которые мы будем раздавать в течение первых 3 дней после эфира по адресу, указанному на экране. Вопрос 1. Год создания Кыргызской национальной культурной автономии. Кыргыз улуттук маданий автономиясынын расмий түрдө түзүлгөн жылы. Вопрос 2. Когда состоялся первый пассажирский перелет из Красноярска в Кыргызстан, город Ош? Кайсы жылы Красноярск шаарынан Ош шаарына биринчи жолу авиакаттам ачылган? Вопрос 3. В каком году официально зарегистрирована игра Көкбөрү в городе Красноярске? Кайсы жылы Көкбөрү федерациясы расмий түрдө Красноярск шаарында түзүлгөн? Вопрос 4. С какого года начали проводить мероприятия за Кубок Манас в городе Красноярске? Красноярск шаарында кайсы жылдан баштап Манас кубогу өткөрүлө баштаган? Вопрос 5. В каких горах расположена Ошская область? Ош обласы кайсы тоо кыркаларында жайгашкан? Вопрос 6. Как называется пещера, куда можно попасть ползком в Ошской области? Ош областында кайсы үңкүргө жөрмөлөп гана кире алат? Вопрос 7. Назовите районы Ошской области и сколько их? Ош областында канча район бар? Жана алар кайсылар? Вопрос 8. Назовите первый семейный праздник, который прошел в 2019 году на острове Татышев в городе Красноярске. 2019 жылы Красноярск шаарындагы Татыш аралында кайсы үй бүлөлүк майрам өткөн? Вопрос 9. Какой район Ошской области особенно богат белым золотом? Ош обласынын кайсы району өзгөчө ак алтынга бай? Вопрос 10. Какое расстояние от Красноярского края до Ошской области? Красноярский крайдан Ош областына чейинки арал канча чакырымды түзөт? Вопрос 11. В каком году исполняется 400 лет городу Красноярску? Красноярск шаарына качан 400 жыл болот? Вопрос 12. По какому адресу расположен Дом дружбы народов Красноярского края? Красноярск аймагындагы улуттар достук үйү кайсы даректе жайгашкан? В 2005 году по потребностям нашего сообщества, когда мы уже наконец-то поняли, что без общественной организации нам сложно будет защищать интересы кыргызских соотечественников, с апреля 2005 года мы начали собирать документы, и наконец-то в ноябре 2007 года мы зарегистрировали официально нашу Кыргызскую национальную культурную автономию. Безусловно, не обошлось без трудностей. Но эти все трудности, они стоили того, чтобы создать общество, которое сегодня трудится во благо не только наших соотечественников, но и нашего города. А с 2006 года мы впервые смогли создать сплоченную команду из числа наших соотечественников, которые активно помогали обустраивать, организовывать наши национальные подворья в общенациональных мероприятиях Красноярского края и города Красноярска. С 2007 года мы впервые, четко осознав потребность наших соотечественников, открыли бесплатную юридическую консультацию, которая работает по сей день. Безусловно, в этом же году мы не могли отказать нашим студентам, которые впервые прибывших из Кыргызской республики в город Красноярск и поступили в высшее учебное заведение Красноярского края. С 2008 года мы начали работать в
вплотную с нашими соотечественниками, которым необходима была не только юридическая, но и социальная патронажная помощь. В 2009 году реализовали первый проект совместно с 7-м каналом города Красноярска «Киргизия. Страна небесных гор», где были потрясающие пейзажи и был открытый зазыв на туризм в Кыргызстане. С 2010 года оказали гуманитарную помощь соотечественникам, нуждающимся в Кыргызстане после беспорядков. С 2011 года по сей день наше общество проделало огромную работу, но и не останавливается на достигнутом. Мы реализуем многие проекты касательно наших соотечественников, такие как Межнациональный центр социокультурной адаптации и интеграции мигрантов, «Общение без границ», где обучаем детей русскому языку, а также кыргызскому и английскому языках. «Здравствуйте, я ваш сосед», конкурс талантов для молодежи «Мырза Джанаим», межнациональный фестиваль культуры и искусства, мода, музыка и кино, дни кыргызской культуры. Безусловно, только культурной частью, либо учебной, образовательной частью наше общество не останавливается. Наши многочисленные, замечательные молодые люди из числа активистов реализуют огромное количество проектов именно в виде национального спорта. Это и Кубок Манас, это любители общества Кукбурю, это различные спортивные клубы, которые возглавляют замечательные наши тренеры. Все это во благо не только развития нашего города и края, но и во благо развития наших соотечественников. Дорогие друзья, мы, безусловно, открыты для всех и ждем в наши ряды эффективных, замечательных, прекрасных, молодых и даже не молодых, активных наших соотечественников для реализации дальнейших задач, поставленных перед обществом. На общественных началах в Красноярске работают узбекские и киргизские центры помощи иностранным гражданам. Последний из них, Межнациональный центр социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, уже более 8 лет помогает приезжим влиться в российское общество. Его деятельность поддерживает Управление общественных связей губернатора Красноярского края. Специалисты центра владеют как русским языком, так и киргизским, таджикским и узбекским. И они имеют возможность проконсультировать обратившихся к нам наших соотечественников, да и вообще всех. Мы как бы по национальным признакам особо их и не делим. Нужно слово прилагательное, которое отвечает на вопрос «какой», «какая», «какие». Одна из главных проблем трудовой миграции – очень слабое знание русского языка. Государство поддерживает проекты, которые помогают иностранцам освоиться, приобрести практический опыт общения. Киргизская национально-культурная автономия реализовала в Красноярске проект «Общение без границ», в рамках которого взрослые, подростки и дети изучают русский язык. А что сегодня нового узнали? Мы сегодня уже глагол существительное и глагол же это проходит. Обучение нам помогает, даже на работе помогает нам с людьми общаться и на другом месте помогает, хоть где, везде помогает. На занятиях, помимо грамматики, учатся простым, но важным вещам. Как знакомиться, приветствовать друг друга, как попросить то, что тебе нужно. Детям инофонам уделяется особое внимание. Откуда он приехал? Он понимает, что он приехал с Киргизии. А куда он приехал, в какой он город, он этого не понимает. Большие пробелы, конечно. Потому что это не их родной язык. Но они приехали, с этим нужно действительно работать. Помимо уроков с детьми ведется культурно-просветительская работа. После обучения дети в летний период с удовольствием уходят, убираем дворы, играем какие-то межнациональные, национальные, русские игры играем. И завершением этого заключается всегда уборка той территории, где они обыграли. Для детей в Красноярском крае разработаны раскраски, которые знакомят малышей с природой, культурой и традициями как сибирской земли, так и России в целом. Кыргыздын салтынан береке толгон дасторконунан айланса болот. Баш баккан жолоочуга ата-бабаларыбыз алдындагы жалгыз атын союп, коногун аздектеген. Тамактын даамдуусун өзү жебей, коногуна узаткан меймандос берешен эл.
Эзелтеден бери кыргыз эли дагы өзүнүн тамак аш өнөрүн өз алдынча өнүктүрүп келген. Кыргыз эли көбүнчө эт жана сүт азыктары менен тамактанган. Улуттук шаан шөкөттөр, түркүн күтүүлөр этсиз, айрансыз, куурдаксыз өткөн эмес. Улуттук сыйтамактын эң аземи 5 бармак болуп эсептелет. Ал майда тууралган этке кесме, пияз, шорпо, ар кандай татымдар кошулуп даярдалат. Мындан сырткары быжы, жөргөм, чучук, гүлчөтай, кесме, шишкебек жана башка тамактарга өтө бай. Кыргыздардын аш тойго арналган сый тамактарынын бири боорсук, каттама, куймак болуп эсептелет. Кыргыздын байыртадан бери келе жаткан байыркы суусундугу кымыз. Ар бир келген конокко кымыз сунулат. Бул кыргыздын өчпөс салты. Издревле известно кыргызские угощения, которые готовят особенно разнообразно к праздничному столу. Многие из рецептов приготовления блюд имеют многовековую историю. Каждое блюдо имеет традиционные ритуалы и способы приготовления. Основа же для национальной кухни, что естественно для кочевого народа, мясо, молоко и мука. Многие блюда и продукты отлично знакомы россиянам. Это бешбармак, блюдо из рубленого, обычно конского мяса, лапши и крепкого бульона с луком. Курдак, жареная мякоть баранины с луком, подается с картошкой. Шарпо и ашлянфу, супы на мясном бульоне, второй подается холодным. Конские колбасы козы, сыровяленая и чучук, копченая, вареная или сушеная. Из хлебобулочных изделий самса тандырная, тандыр-нан, готовящийся на углях в печи тандыри, каттама из слоеного теста с луком и десертная выпечка, борсоки, квадратные маленькие кусочки теста, обжаренные в масле, а из напитков айран и кумыс и... А что я вам рассказываю? Давайте лучше посмотрим сами. Для приготовления национального киргизского блюда бешбармак нам понадобится 1,5 килограмма мяса конины, чучук 700 или 800 грамм, лук 2 штуки, соль, перец по вкусу. Для приготовления теста возьмите 2 яйца, 200 мл воды и 600 грамм муки. В кастрюлю положите предварительно вымытое мясо, залейте холодной водой и поставьте на огонь. В другую емкость мы опускаем чучук. Это мясной рулет из конины. Доводим до кипения, уменьшаем огонь и снимаем пену. Пену нужно снимать периодически, пока варится бульон. Тогда он получится прозрачным. Примерно за час до готовности мяса добавьте в бульон предварительно очищенные овощи и специи. Морковь, лук. Можно добавить для пикантности лавровый лист, перец и соль. Тесто на бешбармак готовится, с одной стороны, очень просто, но с другой стороны, в него обязательно нужно вложить душу и любовь к этому удивительному блюду. Вам потребуется просеять муку и высыпать ее в глубокую миску, взбить яйца и добавить к муке, посолить и, конечно же, добавить 200 мл воды. Вымесить тесто и дать ему настояться 30-40 минут. Здесь очень важно, чтобы тесто было очень плотным и гладким. Когда все ингредиенты блюда готовы, приступаем к финальному этапу – формированию блюда. Раскатываем тесто и разрезаем его на пласты. Здесь очень важно разрезать пласты на полосы, а затем на ромбы. Готовые ромбики щедро присыпаем мукой. Отварное мясо отделяем от кости и разделяем на кусочки, снимая с общего куска волокна. Нарезаем порционные кусочки, отваренный чучук, предварительно немного остудив. Нарезаем лук кольцами и томим его в жире, который сняли с бульона, когда варили мясо. Когда лук станет мягким, переложите его в дуршлаг и окуните в кипящий бульон. В отдельную емкость вливаем 3 стакана бульона, добавляем воду и даем жидкости закипеть. В кипящий отвар добавляем соль, бросаем ромбики из теста. Варим несколько минут, доведя до состояния аль денте. Готовы, но не успели развариться. Отваренные ромбы отправляем в дуршлаг к обжаренному луку. Для подачи блюда нужно взять красивое, большое, плоское блюдо, на которое выкладываем ромбы с луком, а поверх них отварное мясо, которое присыпаем томленым в жире луком. В отдельные пиалы следует разлить бульон. Подавать бешбармак следует горячим. Приятного аппетита!
Сегодня готовим кыргызское национальное блюдо куурдак. Нам нужно 300 грамм мяса, 2 лука, укроп, 2 килограмма картошки, соль и черный перец. Give me a soft, subtle mix, and if it ain't broke, then don't try to fix it. Think of the summers of the past, adjust the bass and let the alpine blast. Pop in my CD, let me run around and put your car on cruise, lay back, cause this is summertime. Summer, summer, summertime. Time to sit back and unwind. Summer, summer, Куурдак готов, приятного вам аппетита! Кыргыз жери сопсонун бардыгынан ош сонун демекчи. Албетте, Кыргыз Республикасынын экинчи борбору, токчулуктун, меймандостуктун символу. Кагаз бетине түшүргөн тарыхы 3000 жылга барабар. Уламышы айтылуу Сулайман пайгамбарды камтыган шаардын так ортосунда жайгашкан Сулайман тоосу ыйык делип, касиеттүү керемети чет элдик коноктордун суктануусун жана кызыгуусуна арзып келет. Тагекиге бөлүп аккан ак буурасы ичиндеген акындардын ыр саптарынан түнөк таппадыбы? Өзгөчө, өзгөндүн күрүчү, ноокаттын балдай таттуу алмасы, карасунун ак алтыны, чоң алай, кара кулжа, алай, айтылуу бал кымыздары менен Кыргызстанда эле эмес, дүйнөнүн болуң бурчуна таанымал. Аравандын анжыры, мөмө жемиши, деги койчу, ар бир өрөөндүн өзүнчө кереметтерин санап бүткүс. Андыктан Ош Дубаны анын ичинде 7 районго саякат жасайбыз. Ошская область расположена в горах Памира Алтая и западного Тениртоо, в бассейнах рек Амударья и Сырдарья. Она славится восточными базарами, живописными местностями, колоритной кухней, богатой историей и не только. О жизни самого теплого города, второй столицы Кыргызстана, сегодня мы будем вам рассказывать. Сулейман-Тоо является символом и гордостью южной столицы Кыргызстана Оша. В древности считалась одной из самых святых мест мусульман. Гора была второй Меккой. На горе Сулейман находятся интереснейшие пещеры. Одна из них расположена на второй стороне, и без альпийской подготовки и необходимого снаряжения посетить ее невозможно. Вторая пещера тоже очень уникальна. С потолка ее свисает капля воды, проходящая по капиллярным трещинам горы. Вход представляет неглубокий грот, в глубине которого есть отверстие, куда можно проникнуть только ползком. Еще одна уникальная пещера, и спуск в нее почти вертикальный. Город Ош – второй по величине город в Кыргызстане и один из самых древних городов Средней Азии. Точная дата его возникновения неизвестна. Письменная история города насчитывает свыше тысячелетия, а археологические находки ведут в 3000-летнюю давность. Он был одним из центров разведения знаменитых даванских лошадей. В области расположен ряд интереснейших пещер и каньонов, доступных для посещения туристов. Каньоны, водопады, наскальные рисунки, пещеры. Бытует легенда, что известные пещеры Чиль-Устун были открыты Александром Македонским, который мечом пробил себе проход среди глыб, открыв дорогу к гроту с окаменевшими древностями. Друзья, да что рассказывать, давайте начнем экскурсию и путешествие по Ошской области.
Алай району Кыргыз Республикасынын Ош облусунда жайгашкан. Алай району 1928 жылы Алай Гүлчө району болуп уюшулган. 1936 жылы андан 2 район бөлүнгөн. Алай району жана Чоң Алай району. 1959 жылы алар кайра биригип Алай району болгон. 1992 жылы кайра 2 районго Алай жана Чоң Алай районуна бөлүнгөн. Район облустун эң түштүгүндө жайгашып, чыгышынан Кытай, түндүгүнөн жана түндүк чыгышынан Карагулжа жана Өзгөн, батышынан жана түндүк батышынан Кара Суу, Ноокат жана Чоң Алай райондору, түштүгүнөн Тоолу Бадахшан облусу менен чектешет. Аянты 7,6 миң километр квадрат, калкы 86,5, борбору Гүлчө айылы. Район 14 айыл өкмөтүнө бөлүнөт. Район бийик тоолуу Алай өрөөнү менен Гүлчө өрөөнүндө жайгашкан. Алай өрөөнү түндүк бөлүгүнөн Алай кыркатоосу, түштүгүнөн Чоң Алай кыркатоосу менен курчалган. Райондун деңиз деңгээлинен эң жапыз жери 1560 метр. Кен байлыктары көмүр, кайнатма туз, сымап, сурма, вольфрам, чымкоң, мрамор, курулуш материалдары, минералдуу жана ысык булактар жана башка. Негизги транспорты автомобиль. Анын аймагынан эзелтен эле Орто Азия өлкөлөрүн Кытай, Индия, Пакистан, Афганистан менен байланыштырган улуу жибек жолу өткөн. Негизги автомобиль жолдору эл аралык маанидеги Ош-Харок, Сарыташ, Дароо-Коргон, Душанбе, Сарыташ, Эркештам, Кашкар. Алай районунда 43 орто, 4 толук эмес орто, 6 башталгыч мектеп, 25 бала бакча, 1 кесиптик техникалык лицей бар. Саламаттыкты сактоо боюнча 1 борбордук жана 3 участкалык оорукана жана 25 ФАП, 11 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу, 14 аптека, ошондой эле маданият тармагында маданият үйү, 13 клуб, 32 айылдык китепкана, 1 тарых музейи бар. Гүлчө айыл өкмөтү 1996 жылы уюшулган. Айыл өкмөт Ош облусунун Кара Суу району жана Алай районунун Будалык, Жошолуу, Коңурдөбү айыл өкмөттөрү менен чектешет. Аталган айыл өкмөттүн карамагына 6 айыл Гүлчө, Карабулак, Жылы Суу, Ташкоро, Чакмак жана Курманжандатка айылдары кирип, калктын саны 17.814 адамды түзөт. Райондун борбору болгон Гүлчө айылы Ош шаарынан 80 километр аралыкта жайгашып, калкынын саны 12.890ду түзөт. Араван району Ош облусунун түндүк батышында жайгашып, түндүгүнөн жана түштүк батышынан Өзбекстан, түштүгүнөн Ноокат, чыгышынан Кара Суу райондору менен чектешет. Район 1935 жылы уюшулуп, 2015 жылы 80 жылдыгын белгилеген. Климаты континенттик. Январдын ортосунда температурасы -2, -3 градус, июлда 28-30 градуска жетет. Райондо 8 айыл өкмөтү, 47 айыл бар. Алянаров айыл аймагынан башкасынын баары дотацияда. Араванда 129.109 калк бар. Эли 11 улуттан туруп, негизинен кыргыз жана өзбек улутундагы жарандар түзөт. 53.923 адам жумуш менен камсыздалган. Булардан көпчүлүгү мамлекеттик башкаруу органдарында саламаттык сактоо жана калкка социалдык кызмат көрсөтүү жаатында эмгектенишет. Калктын 95% кирешесин дыйканчылыктан чогултат. Бул жылы 2900 гектар жерге эгиндер айдалды. Негизинен пахта, дан эгиндери, анан картошканы өстүрүшүүдө. Муну менен кошо күнөскана пайдалангандардын саны дагы жыл санап өсүп жатат. Быйыл 159 күнөсканага помидор, бадыраң сыяктуу жашылчалар эгилди. Эң чоң өндүрүш ишканаларынан Араван цемент заводу бар. Заводдо күнүнө 700 тоннадан цемент чыгат. Даяр продукция Кыргызстандын өзүндө эле эмес, Өзбекстан, Тажикстан республикаларына да экспорттолот. Ошондой эле райондо пахтаны кайра иштетүүчү 5 завод иштейт. Мындан сырткары курулуш материалдары дагы Аравандын өзүндө даярдалат. Маселен, жыгачтан эшик, терезелерди жасоочу кичи ишканалар бар. Мындай шаар жергиликтүүлөрдү арзан материалдар менен эле камсыз кылбастан, тургундарды жумуш орундары менен камсыздоодо.
Улуу Жибек жолунан сакталып калган Дулдулат ыйык жери Араван районунда жайгашкан. Уламыштарга караганда бул жер арабтар соода кылчу жай болгон. Кийинчерээк бул тоого жандыктарды алып келишип, курбандык кылуучу жайга айланды. Жарандар максат тилектерин айтышып, дуа кылып кетишет. Дулдулат ыйык Алинин минген атына арналып коюлган. Район жетекчилиги алдыда заманбап мал союлуучу жай курууну пландады. Кыргыз-Орус фондунан 11 миллион сомго курулчу жай эт багытында экспортту жандантат. Бул эле эмес, Кыргыз-Кытай ишкерлери биргеликте райондо дагы цемент завод курулушун баштады. Жаңы ишканада 1000ге чукул адам жумуш менен камсыз болоору пландалган. Карагулжа району Ош облусунун чыгыш жагындагы аймакта 1937-жылы уюшулган. 81 жылдык тарыхы бар аймак түштүк батышынан Алай, түндүгүнөн Өзгөн, түндүк чыгышынан Нарын жана түштүк чыгышынан Кытай Эл Республикасы менен чектешет. Район 1962-жылы жоюлуп, 1969-жылы кайра түзүлгөн.
Карагулжа Ош облусундагы тоолуу райондордун бири. Жалпы аянты 571.168 гектарды түзөт. Мында 12 айыл өкмөтү, 49 айыл кыштыктар жайгашкан. Борбору Карагулжа айылы. Буларда 87.851 адам жашайт. 12 айыл аймагынын жылдык кирешеси 3 миллиард 218 миллион сомду түздү. Климаты суук болгондуктан калк негизинен мал чарбачылыгынан киреше табышат. Маселен, жыл сайын 9210 тонна эт, 33.000 тоннадай сүт өндүрүлүп, облус аймагына сатка чыгат. Фермер ишкерлерди колдоо максатында жергиликтүү бийлик аз пайыздуу насыялар менен камсыздоодо. Өткөн жылы 71 миллион сом насыя берилсе, бул жылдын 3 айында 31 миллион сом сарпталган. Аймакта айрыкча балды өндүргөндөр арбын. Таза тоо балына суроо талап дагы жогору. Жыл сайын 150 тоннага чейин бал Сауд Аравиясына, Кытай мамлекеттерине экспорттолот. Ошондой эле ар жылы райондо бал фестивали уюштурулуп турат. Анда бал өндүргөн ишкерлер чет элдик ишкерлер менен келишимдерди түзүү менен кирешесин арттырууга мүмкүнчүлүк бар. Райондо жергиликтүүлөрдү гана эмес, өлкө жарандардын тартып турган мамлекеттик тарыхый музей уюштурулган. Музейде канаттуулардын 70-ке жакын түрү, андан сырткары ак аюу, илбирс, аркар, кулжа сыяктуу жаныбарлардын экспонаттары бар. Ошону менен бирге өсүмдүктөрдүн 500 түрү кадырылып коюлган. Карагулжада ырдын пири Рыспай Абдыкадыров сыяктуу өнөр адамдары чыккан. Абдыкадыров кыска өмүрүндө 200дөн ашуун чыгарма жаратып, кыргыз музыка айдыңында өчпөс из калтырды. Мында сырткары кыргыз эл акыны Сооронбай Жусуев Карагулжанын Кызыл Жар кыштагында туулган. Анын 70ден ашуун ырларына музыка жазылып, 2003-жылы чыккан Канат менен Зарина махабат дастаны түрдүү тилдерге которулду. Тургундардын мыкты эс алуусуна шарт түзүү максатында бул жылы сквер курулуп берилди. Анын аянты 1 гектарды түзүп, каражат жергиликтүү бюджеттен сарпталган. Ошондой эле 2 айылга зарыл делген 2 көпүрө салынып бүттү. Алдыда район жетекчилиги аймактарды өнүктүрүү жылына карата бир топ ишмерчемдерди аткарат. Алсак таза суусу жок айылдарга суу тартуу, Жылкөл айылына бак отургузуп жашылдандыруу жана спорт комплекстерин куруу пландалган. Бул Кыргызстандагы эң чоң Кара Суу району. Аянты 2,7 миң чарчы метрди түзүп, анда 134 айылды бириктирген 16 айыл өкмөтү жана Кара Суу шаары жайгашкан. Жалпы 421.402 калк жашайт. Район социалдык экономикалык өнүгүү багытында бара жатат. 6 жыл мурун райондун бюджети 333 миллион сомду түзсө, бул жылы 709 миллион сомго жетти. Негизги каражат Борбор Азияда белгилүү Кара Суу базарынан чогулат. Борбордук базар 20 гектар аянтта жайгашып, бүгүнкү күндө 10 миңге жакын адам эмгектенүүдө. Азыктарын кайра иштетүүчү заводдорду куруу пландалууда. Себеби экологиялык таза продукцияларга суроо талап күч. Маселен, эзме курут деп аталган кичи ишкана майдаланган эзме куруттарды сатыкка чыгарат. Даяр продукция Кыргызстанда гана сатылбастан, башка мамлекеттерге дагы экспорттолууда. Ал эми жергиликтүүлөрдүн басымдуусу мал чарбачылыгы менен алектенишет. Бул жылы жалпы район боюнча 93 миң мал жандык катталды. Алардын 3 миң башы катта талдык асыл тукум кой заводунун карамагында. Тагыраагы заводдо Кыргызстоо меринос порода койлору сакталып калган. Ошондой эле райондо дыйканчылык менен алектенгендер дагы арбын. Негизинен Кара Сууда жүгөрү, буудай, дарбыз, анан пахта эгилет. Булардан пахтанын аянты былтыркыга салыштырмалуу 2000 гектарга көбөйтүлдү. Ага жараша райондун пахтаны кайра иштетүүчү эң ири заводдору дагы бар. Кара Суу районунда тарыхый баалуулуктарды сактоого өзгөчө көңүл бурулат. Ошондуктан ар бир айыл өкмөтүндө музейлер ачылган. Музейлердин эң чоңу Жоош айыл аймагында жайгашкан. Мындагы 1000ден ашуун табылгалар 9-10 кылымдарга таандык. Мына
Эми аймактарды өнүктүрүү жылына карата Кара Суу районунун бардык айыл өкмөттөрүн дотациядан чыгаруу аракеттери көрүлөт. Муну менен айыл аймактар өзүн өзү каржылаганга, жергиликтүү маселелерди өз ара чечкенге жетишет. Pa' que se mezclen a mi piel café. Padre negro, madre blanca, los colores más bacanos. Ey, por eso es que veo a todo el mundo como un hermano. Yeah. Ноокат Кыргызстандын Ош облусундагы район, жалпы аянты 4000 чарчы километрди түзөт. Түндүгүнөн Араван, чыгышынан Кара Суу, батышынан Кадамжай, түштүгүнөн Алай жана Чоң Алай райондору менен чектешет.
Орто кылымдардагы улуу залкарлардын чыгармаларында райондун ноокат деп аталышы түрдүүчө айтылган. Алардын биринде Чили сайдын кире беришиндеги ноодо ташка чегилген кат бар деп жазылган. Анан кайда бардың деген суроого ноодогу катка бардым деген жооптордон улам ноокат деп аталган дешет. Район 1928 жылдын 24 декабрында уюшулган. Мында 16 айыл өкмөтү жана ноокат шаары бар. Эли көп улуттуу. 19 улуттан турган жергиликтүүлөрдүн саны 283.341 түзөт. Райондун эл чарбасынын негизги багыты дыйканчылык менен мал чарбачылыгы. Жалпы айдоо аянты 317.923 гектар. Айрыкча район эли алмадан кирешесин табат. Мөжемиш Кыргызстандын өзүнө эле сатылбастан жылына 3000 тоннага жакыны экспортко чыгат. Негизинен Орусия менен Казакстан мамлекеттерине өткөрүлүүдө. Ноокат Кыргызстандын тарыхында из калтырган инсандары менен белгилүү. Маселен, Совет бийлигин чыңдоого катышкан кыргыз кыз келиндердин алгачкысы делген Уркуя Салиева Меркит Мүркүт делген кыштагында туулган. Ошондой эле Кыргызстандын алгачкы премьер-министри Насреддин Исанов дагы бар. Мындан сырткары Төрөбай Кулатов Советтер Союзунда 40 жыл жогорку кызматтарда иштеп, эң татаал мезгилдерде экономикалык органдарын жетектеп турганы менен белгилүү. Райондо дүйнө жүзүнөн туристтерди тартып турган Кыргыз ата жаратылыш паркы бар. Паркта Туркестан, Сары арча жана Зеравшан арчалары өстүрүлөт. Корукка алынган бул бадал дарактардын түрүн көрүү үчүн жыл сайын туристтердин саны үзүлбөйт. Эс алып кетүүчүлөргө шарт түзүп берген ишкерлер район казынасына салык төлөп, район бюджетине салым кошууда. Район калкынын социалдык экономикалык маселелерди чечүүгө салымы чоң. Алса Кыргыз ата айыл өкмөтүндө ишкерлердин аракети менен кичи ГЭСтер курулду. Анда 2 генератор саатына 200-250 киловатт электр энергиясын өндүрүп, 100 үй бүлөнү жарык менен камсыз кылууда. Алдыда район жетекчилиги Кытай ишкерлери менен биргелешип, жер семирткичтерди өндүрүүчү завод курууну баштайт. $200 миллион сарпталуучу завод аркылуу 1000ден ашуун жергиликтүүлөр жумуш менен камсыз болоору күтүлүүдө. Өзгөн району Кыргызстандагы байыркы шаарлардын бири. Район тууралуу алгачкы маалыматтар 9-10 кылымдарда араб, фарсы тилдеринде жазылган даректерден белгилүү. Анда айтылгандай райондун Өзгөн деп аталып калышы Жазы дарыясына байланыштуу. Алгач район Жазыкент деп аталып, кийинчерээк Жазкент, Яскент деген аттардан улам Өзгөн деген аталыш келип чыккан. Район болуп өз алдынча 1928 жылы уюшулган. Түндүгүнөн Жалал Абад, батышынан Кара Суу, ал эми түштүгүнөн Алай жана Каракулжа райондору менен чектешет. Райондун карамагында учурда 19 айыл өкмөтү жана Өзгөн шаары бар. Жалпы аянты 3,4 чарчы чакырымды түзүп, анда 276.218 жарандар жашайт. Булардын 195.000 кыргыз улутундагы тургундар болсо, калгандары өзбек, түрк сыяктуу улуттар. Өзгөндүн экономикасынын негизин мал чарбасы менен дыйканчылык түзөт. Жергиликтүүлөрдө бул жылы 75.000 баш карамал, 25.000 жылкы багылды. Булар көбүнчөсү эт багытында сатылып, тургундардын киреше табуучу булагына айланган. Ал эми дыйкандар 44.000 гектар айдоо аянтын иштетишип, көп жылдык өсүмдүктөрдө буудай, арпа эгишет. Айрыкча район Өзгөн күрүчү менен белгилүү. Жылына дыйкандар 2000 тонна күрүч өндүрүшүп, анын 1,5 тоннасы экспортко чыгарылат. Көбүнчөсү Өзбекстан, Кытай, Тажикстан мамлекеттерине сатылууда. Өткөн жылы 2801 гектарга күрүч айдалган. Эми бул жылы аянты 2811 гектарга көбөйтүү пландалды.
Өзгөндө 12 кылымны башында курулган тарыхый мунара бар. Мунара мусулмандарды намазга чакырууга жана күзөт пункту катары кызмат кылган. Ал эми түштүк жагында 11-12 кылымдарга таандык күмбөздөр жайгашкан. Изилдөөчүлөрдүн айтымында күмбөздөргө Караханилер династиясынын өкүлдөрүнүн сөөктөрү коюлган. Учурда бул курулуштар туристтик эс алуучу жай катары белгилүү. Жылына чет мамлекеттерден 8000ден ашуун туристтер келет. Район кичи ишканалардан дагы кур эмес. Учурда 6 өндүрүш ишканасы иштейт. Алсак ичимдиктерде курулуш материалдарын чыгаруучу заводдор бар. Ошондой эле сафлёрдон май чыгаруучу цех иштей баштады. Мында жылына 50 000 тонна май өндүрүлөт. Ал үчүн 3700 фермер келишимдин негизинде сафлёр өстүрүп жатат. Район жетекчилиги эми аймактарды өнүктүрүү жылына карата таза суу жетпеген айылдардагы суу курларын реконструкциялайт. Буга Европа өнүктүрүү банкынан 11 миллион евро бөлүнгөн. Мындан сырткары 4 мектептин курулушу жүрүүдө. Жанада бала бакчалардын саны 49дан 55ке жетет. Кыргызстандагы тоолуу аймактардын катарын толуктаган Чоң Алай району бийиктиги боюнча өлкө аймагындагы нарындан кийинки орунда турат. Деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктикте жайгашкан. Аянты 4860 км квадратты түзөт. Чоң Алай районунун негизделгенине быйыл 25 жыл толду. Учурда райондо 32149 калк жашайт. Бул көрсөткүч облустагы райондор арасындагы калктын санынын эң азы. Ошондой эле Чоң Алай району климаты менен дагы өзгөчөлөнүп турат. Райондо 3 айыл өкмөт бар, баары дотацияда отурат. Ошондон улам да жыл сайын республикалык бюджеттен Чоң Алай районуна 50 миллион сом бөлүнүп турат. Негизи райондун бюджети 100 миллион сомдун тегерегин түзөт. Чоң Алай облустун алыскы район экенине карабай социалдык объектилердин курулушу жыл санап өсүүдө. Айрыкча бала бакчалардын курулушуна өзгөчө маани берилип жатат. Бүгүнкү күндө 21 айылда 14 бакча бар. Ага кошумча дагы 3-өө курулууда. Ал эми Чоң Алай айыл өкмөтүнүн Даран участкасында буга чейин бала бакчасы болгон эмес. Ошондуктан жергиликтүү казнадан өткөн жылы каражат бөлүнүп, 60 орундуу бакча курулуп бүттү. Райондо жаштарды тигүүчүлүк, ширетүүчүлүк, ашпозчулук иримдерине үйрөткөн кесиптик лицей бар. Бир жылда ар бир тайпадан 25 окуучу бүтүп чыгат. Негизгиси устат мугалимдер сабактан сырткары элдерге буйртмага жасалгыларды даярдап, сатыкка чыгарышууда. Көк туздагы Чоң Алайдын өзүнөн чыгат. Тагыраагы Дарот Кургон айылынан 17 чакырым алыстыктагы тоо астынан казылып алынат. Туз казуу боюнча өзүнчө алтын дары деп аталган менчик ишкана түзүлүп, лицензиянын негизинде иштетилүүдө. Жергиликтүүлөр суук аба ырайына байланыштуу кирешени негизинен мал чарбачылыгы аркылуу табышат. Учурда район боюнча 15 000ден ашуун бодо мал жандыктар бар. Булардын арасынан топоз баккандар жакшы киреше табышат. Мал жандыктардын баардыгы идентификациядан өткөрүлүп бүтүп калды. Район жетекчилиги булардан эт багытындагы породаларды экспорттоого сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Мындан сырткары картошканы экспортко чыгаруу менен кирешени арттырууга мүмкүнчүлүк бар. Чоң Алайда жылына 25 000 тонна картошка өндүрүлөт. Бул жылы эми Чоң Алайдын ички жолдору тегизделип, айрымдарына шагыл төшөлөт. Ошондой эле 5 чакырым жолду жарыктандыруу программасы кабыл алынган.
Ансамбль «Акбулат». Көз артат көптөр жериме, көз мончок тагып койсом бу көркөмүң дагы актыры көпөлөк болуп колсом бу сугартат көптөр жериме айланып суну чаксамбы ал сайын көркүң актыры Тулган жер көз тумар болуп тагылсам уулуңду кимдир талашмак от жалын болуп жагылсам сактасын суук көздөрдөн садага моштой жеримде сулайман бирим колдосу Анда месе урматтуу достор, жана мекендештер, биз менен бирге болуп, коомубуздун жетишкендиктерин тең бөлүшүп, көгүлтүр экрандан алыс кетпей, көңүл бургандарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө кут конуп, колумтоңуздардын оту өчпөсүн. Ал эми биздин коомубузга чыгармачылык ийгилик, кажыбас кайрат, талыкпас эмгек, өсүп келе жаткан жаш муундарыбызга кыргыз салтын сактап, эл намысын бийик тутуп, кыргыз экендигин унутпашына өбөлгө болуусун каалайбыз. Дорогие друзья, пусть свет лучезарной звезды этого замечательного праздника, пусть даже через монитор, сопровождает вас на всем жизненном пути и дарит свое тепло радужными улыбками счастья, шелестом весенних лепестков и приносит в ваш дом только добрые вести, рассыпается с небес дождем удачи, опускается серебром мудрости на висках аксакалов, волнует хрустальным прикосновением живительных родников земли, услаждает слух райским звучанием песен о любви, дружбе, мире и радости. А мы, ведущие Александр и Эльнура, прощаемся с вами, желаем добра, процветания и благополучия. Саламатта калыңыздар. До скорых встреч!